Тимейде унутулган убадалар түрмөгүн улантат. Бул ирет министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаевдин саясий карьерасындагы аткарылбаган топ 5 убадасын окурмандарга сунуштайбыз. Менин атым Аймерим. İştese болобу? Болот. Политмер KG сайтынын маалыматы боюнча Бакыт Төрөбаев саясатка аралашкандан бери 33 убада берген. Анын дээрлик баары жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгон кезде берилген. Бирок анын жарымынан көбү куру сөз бойдон калган. Биринчи убадасы 2015-жылы Бакыт Төрөбаев жогорку кеңешке Өнүгүү Прогресс партиясынан талапкерлигин койгон. Ошол кезде Кыргызстанды жакырчылыктан чыгарам деп убадалаган. Кыргызстандагы курч социалдык көйгөйлөрдүн бири жакырчылык. Азырынча партиялардын ар бири жакшыртабыз, жогорулатабыз, камсыздайбыз деген стандарттуу программаны сунуштап жатса, Өнүгүү Прогресс жумушсуз жарандардын көпчүлүгүн ишке орноштурууга жана иштөөгө мүмкүнчүлүгү жок же жашоо тиричилиги оор абалда калгандарды социалдык коргоону камсыз кылууга кепилдик берет. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаевдин үстүбүздөгү жылдын 30-январдагы маалыматы боюнча Кыргызстанда 229 000 үй бүлө жакыр жашайт. Ал эми улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча 2021-жылы Кыргызстанда жакырлардын саны 2 миллион кишиден ашкан. Бул Кыргызстандын калкынын 1/3 түзөт. Анын ичинен 407 000 адам же калктын 6% өтө жакыр. Мындан тышкары дагы жарым миллиондой калк жакырчылык чегине жакын жашайт. Экинчи убадасы Бакыт Төрөбаевдин мен суткасына 24 саат иштейм деген убадасын уктуңуз беле? Ооба, уккансыз. Бирок кантип адам күнүгө 24 саат иштей албайт. Муну бир нече жолу жасалган эксперименттер тастыктаган. Уктабаган адам 2 жума ичинде өлүмгө дуушар болот. Демек, бул убада реалдуулуктан такыр эле алыс. Аны аткаруу мүмкүн эмес экенин баарыбызга эле белгилүү да. Төрөбаевдин партиялаштары менен берген дагы бир убадасы ишке ашса, өлкөдө дыйкандарды кургакчылык, мөндүр жана үшүктөн камсыздандыруу боюнча мыйзам иштеп баштамак. Бул убадасын ал 2015-жылы Өнүгүү Прогресстен депутаттыкка аттанып жатканда Ысык Көл облусунун шайлоочулары менен жолугушуу учурунда айткан. Политмер KG парламенттин 6-чакырылышында Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаттары тарабынан дыйкандарды кургакчылыктан, мөндүрдөн жана үшүктөн камсыздандыруу жөнүндө мыйзам демилгелебегенин маалымдайт. Учурда бул мыйзам долбоор Айыл чарба министрлиги тарабынан жаңыдан иштелип жатат. Төртүнчү убадасы. Эми Кудай буйруса, урматтуугандар, Нокат районунда бир чоң жакшынакай МТС ачабыз, урматтууган. Мен буга сөз берем, урматтуугандар. 2015-жылы шайлоочулар менен болгон жолугушууда Бакыт Төрөбаев Нокат районунда машина трактордук станция ачып берүүнү убада кылган жайы бар. Арадан 9 жыл өттү. Убада жерде калды. Бүгүнкү күндө Нокатта машина трактордук станция ачыла элек. Бул туурасында Тимейдега райондун акими Данир Иманалиев билдирди. Анын айтымында ар бир айыл өкмөттө айыл чарба багытындагы 1 же 2-3төн техникалар бар. Бешинчи убадасы. Ар бир облуста жаңа адистештирилген техникалык окуу жайларды ачабыз. Бул тууралуу 2015-жылы Бакыт Төрөбаев баштаган Өнүгүү Прогресс партиясы убадалаган. Бирок бул убада азыр деле ишке ашкан жери жок. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы боюнча андан бери бир да жаңы кесиптик техникалык окуу жайлар ачылган жок. Азыркы учурда 100 башталгыч кесиптик билим берүү мекемелери бар. Урматтуу көрүүчү, биз Бакыт Төрөбаевдин топ 5 убадасын санап өттүк. Алдыда биз атка минерлердин унутулган убадаларын чагылдырууну улантабыз. Андыктан биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга жазылыңыз.